Саламатсыңарбы? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы кыргыз тили сабагы 8-класстар үчүн 9-сабак. Тема белгилүү жактуу сүйлөм. Эске салабыз. Албетте, бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрүн өтөрүбүздө жак мүчөлөрүн, жактарды эске салып алышыбыз керек. Анткени ал түрлөрдүн баары жак мүчөлөрү менен же болбосо 3 жак менен байланышта каралат. Кыргыз тилинде билебиз 3 жак бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү жак мен, сен, ал. Жана алардын көптүк түрү бар, жекелик түрү бар экенин, сылык түрү бар экендигин жакшы билебиз. Көңүл бурабыз. Белгилүү жактуу сүйлөмдүн грамматикалык негизин этиштик баяндоочулар түзөт. Анын баяндоочу негизинен этиштин биринчи жана экинчи жактары буйрук, шарттуу, ниет каалоо ыңгайларынан болот да, ээлик милдетти аткарган сөздөрдүн катышып турушу талап кылынбайт. Демек, түшүнө алдык, белгилүү жактуу сүйлөмдүн грамматикалык негизи. Грамматикалык негиз дегенде биз баш мүчөлөрдү эске алчу элек. Демек, бул жерде негизин бир гана баяндоочу. Бул жерде кызмат кылбайт деп жатабыз. Баяндоочу. Баяндоочу дагы этиштин биринчи, экинчи жакта турган буйрук, шарттуу, ниет каалоо ыңгайларынан болушун талап кылат дейт. Кээде бирок атооч жөнөмөсүндө турган сөздөрдөн дагы баяндооч катары келген сөздөрдөн дагы түзүлүп калышы мүмкүн. Баяндоочу белгилүү бир жакты көрсөтүп турса дагы, мазмуну боюнча каймана, баяндоо маанисинде айтылган бир тутумдуу сүйлөм белгилүү жактуу сүйлөм деп аталат. Баяндоочу белгилүү бир жакты көрсөтүп турса да, мазмуну боюнча каймана, баяндоо маанисинде айтылган бир тутумдуу сүйлөм белгилүү жактуу сүйлөм деп аталат. Демек, белгилүү жактуу сүйлөмдөрдө энин колдонулушун зарылдыгы болбойт. Анда кыймыл-аракетти, абалды баса көрсөтүү, аны биринчи планга коюу негизги максат болуп эсептелет. Мына ушул жагдай белгилүү жактуу сүйлөмдүн өзгөчө бөтөнчөлүгүн түзөт. Демек, түшүнөбүз, эгер сүйлөмгө эни кошуп кое турган болсок, анда сүйлөм өзгөрүлөт. Түп тамырынан бери өзгөрүлөт. Биринчиден, жөнөкөй сүйлөм түзүлүшү өзгөрүлөт. Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөм эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмгө өтөт. Экинчиден, сүйлөмдүн баяндоочуна эмес, ээге бөтөнчө көңүл бурулуп, басым маанисинде айтылып калат. Демек, түшүндүк, бир белгилүү жактуу сүйлөмдө биз логикалык басым жөнүндө өткөнбүз. Ошол логикалык басым дээрлик баяндоочуга келип түшөт экен. Окуучунун же окурмандын көңүлү ошол баяндоочуга бурулуш керек экен. Белгилүү жактуу сүйлөмдүн негизин түзүүчү этиштик баяндоочунун жагы, ыңгайы ар түрдүү. Демек, ар дайым эле этиштик ошол ыңгайдын уланышы аркылуу эле белгилүү жактуу сүйлөм түзүлөт десек, адашып калышыбыз мүмкүн экен. Анткени айрым түрлөрү бар экен. Көңүл бурабыз. Баяндоочу этиштин буйрук ыңгайынан болот да, сүйлөм бүтүндөй мазмуну боюнча каймана, туюнтуу баяндоо мүнөзүндө айтылат. Демек, баяндоочу этиштин буйрук ыңгайынан болуш керек экен. Андан кийин сүйлөм бүтүндөй мазмуну боюнча каймана, конкреттүү түрдө сен, мен, ал деп айтылбастан, ал жерде каймана түрүндө туюнтуу баяндоо мүнөзүндө түшүндүрүлөт экен. Дараметиңди байка. Демек, ким ал жерде дараметин байкаш керек? Конкреттүү эмес. Бирок байка деген буйрук ыңгай менен кетип жатат бул жерде. Баяндоочуна көңүл бурабыз дээрлик мисалдарда. Ошого карап колуңда болгонду жумша.
Демек бул жерде дагы жумша буйрук иретинде болуп атат, бирок каймана түрүндө. Анын ошол сүйлөм ичинде мазмуну каймана түрүндө берилип жатканын сезип атабыз, билип атабыз. Кийинкиси, баяндоочу этиштин жай, ниет, каалоо ыңгайынан болсо жана ага биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганып айтылса, белгилүү жактуу сүйлөм уюшулат. Баяндоочу этиштин ыңгайларды биз жакшы билебиз. Жай, ниет, каалоо ыңгайынан болсо этиштин жана ага биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганса, биринчи, экинчи жактын мүчөлөрүн билебиз. Биринчи, экинчи жак мен, сен деген жактар бар. Бул жактардын мүчөлөрү уланганда жана баяндоочу ошол жай, ниет, каалоо ыңгайынан болсо, ал белгилүү жактуу сүйлөм боло алат экен. Билимдин негизги базасын мектептен алабыз. Демек бул жерде карагыла. Эси белгисиз, биз деген биз алабыз деш керек болчу, эси белгисиз, мектептен алабыз деп бул жерде ниет, каалоо ыңгай жүрүп жатат. Ошондой эле біз деген биринчи жактын көптүк мүчөсү уланып жатат. Жогоруда айтып атабыз биринчи, экинчи жактын. Демек экинчи жактын дагы мүчөсү уланса, белгилүү жактуу сүйлөм түзө алат экен. Атооштук баяндоочко биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганган көмөкчү этиш же кызматчы сөздөр тизмектеле айтылуу аркылуу. Демек, жогоруда этиштин ыңгайлары деп жатканбыз. Бирок кээде ушундай көмөкчү этиш, жардамчы этиштин жардамы менен, ошондой эле кызматчы сөздөрдүн жардамы менен дагы түзүлүп калат экен. Атоочтук баяндооч болгондо. Атоочтук дегенде билебиз, кыймыл аракет эмес, башка сөз түркүмүнөн турса. Мисалы, кээде айласыдан көз ачып иштөөгө мажбур болобуз деп атат бул жерде. Мажбурбуз эмес, мажбур болобуз деген көмөкчү этиштин жардамы менен түзүлүп жатат. Кийинкиси, биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганган атоочтук баяндоочтор аркылуу. Биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганган атоочтук баяндоочтор аркылуу. Демек, этиш эмес, кыймыл аракет эмес деп атат баяндоочу. Атооч сөздөрдөн дагы болот экен. Ага биринчи, экинчи жактын мүчөсү уланыш керек. Дагы бир жолу унутпайлы, албетте белгилүү жактуу сүйлөмдүн ичинде энин болушу шарт эмес. Болбош керек. Эгер боло турган болсо, сүйлөмүбүз өзгөрүлүп кетмек. Басым, логикалык басым эге түшүп калат. Ошондуктан эч качан унутпайлы. Адамбыз, садагалар. Бул жерде карайлы. Адамбыз деген баяндооштук, адам деген атооч жөндөмөсүндө турган. Біз деген биринчи жактын көптүк мүчөсү уланып атат. Кээ биркилерди адашыбыз мүмкүн. Садагалар деген сөздү баяндооч катары карашыбыз мүмкүн. Жок, бул жерде анткени садагалар бул каратма сөз түрүндө келип атат. Каратма сөз сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Кийинки мисалды карайлы. Атам экенибизди тынч жашаганыбызга бактылуубуз. Атам экенибизде тынч жашаганыбызга бактылуубуз. Бул жерде дагы бакыт деген башкача айтканда же бактылуу деген атоочтук сын атооч сөз этиштен сырткаркы сөз түркүмдөрдүн негизинде түзүлүп аткан баяндооштор. Демек, атооштук деп айтыларын биз жакшы билебиз. Бул жерде дагы біз деген биринчи жактын көптүк мүчөсү уланып жатат. Акыркы, баяндоочу саа мүчөлүү этиштен болуп, ага биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү жалганып айтылса жана сүйлөмдүн мүчөлөрү жалганып айтылса, сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмдүн жалпы мазмуну каймана баяндоо туюнтуу мүнөзүндө болсо, белгилүү жактуу сүйлөм уюшулат.
Демек са мүчөсү жана андан кийин биринчи экинчи жактын мүчөлөрү ууланса деп атат да. Эртеден кечке суу сугарсам чарчаймын да. Демек бул жерде сугарсам дегендеги са мүчөсү жана акырында кыскартылган биринчи жактын мүчөсү, анан чарчаймын да деген да бул жерде башкача айтканда мын деген биринчи жактын мүчөсүнүн ууланышы аркылуу сүйлөм түзүлүп атат. Белгилүү жактуу сүйлөмдүн милдетин мына ушундай сүйлөмдөр аткара алат экен. Демек түшүндүк белгилүү жактуу сүйлөм жөнүндө. Унутпашыбыз керек экен. Этиштин ыңгайларынын негизинде түзүлгөндүгүн, бирок ар дайым эле этиш сөздөр же болбосо кыймыл аракетти билдирген сөздөр түзбөстөн кээде атооштук баяндоочтор дагы милдетти аткарганда, баяндоочтун милдетин аткарганда белгилүү жактуу сүйлөм түзүлө берет экен. Бышыктоо үчүн тапшырма иштейбиз. Тапшырманы кантип аткарабыз? Төмөндө сүйлөмдөр берилген. Белгилүү жактуу сүйлөмдүн баяндоочунун түрүн, анын милдетин аткарган сөз түркүмдөрүн, алардын формаларын аныктагыла. Сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына, жалпы маанилерин айтып бергиле. Буйруу, талап кылуу, өтүнүү, чакыруу, биргелешип аракеттенүү, өкүнүү жана башка. Демек биз буларды жазуу түрүндө бардык тапшырманын жолдорун ошол жазуу түрүндө аткарабыз. Төмөндө үлгүсү да берилген. Токто деген сүйлөм бул жерде этиштик баяндооч, албетте токто деген этиш экенин билебиз. Кайсыл сөз түркүмдөн экендигине жооп берип атабыз. Буйрук этиш жана түрлөрүн өттүк. Ошол түрлөрү боюнча дагы бул этиштин кайсы ыңгайына туура келип атат. Андан кийин сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөр жок. Бул жердеги ошол баяндооч кандай негиздеги ошол формада же болбосо кандай сүйлөмдө кандай милдетти аткарып же мүчө ууландыбы же мүчөлөрдүн ууланбастан эле сүйлөмдөгү ошол толук милдетин аткардыбы, бул жерде эч кандай сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөр жок. Анан буйрук маанисинде, кандай мааниде? Буйруу маанисинде. Албетте сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү билүү үчүн биз 5-6-7 класста алган билимдерибизге кайтабыз жана аларды эске салабыз. Тапшырманы аткарып, сүрөткө тартып, албетте жиберебиз. Силерге ийгилик, саламатта калгыла.